кылып жатамын. Kızım 4 aydan beri больницада лечение алып келип жатат. Кыргызча айтканда аккан оорусу менен күрөшүп өтө күчтүү дары дармектер менен лечение алып жатат. Ошондуктардан сиздерден жардам сурарым себеби биздин больницага төлөй турган акча каражатыбыз өтө жогорку суммада болгондуктан өзүм жеткизе албай сиздерге да кайрылып сиздерден жардам сурап жатамын. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерден сураныч кызым Хадичага жардам бериңиздер. Бүгүн 13-июнь базар дем алыш күнү экен. Понедельник 14-15ден айтылган суммадагы акчаны төлөй албасам кызымды больницадан чыгарып салышат. Элестете албайм. Чыгарып салынса кызымдын келечеги, кызымдын алдыга койгон жашоосу кандай болот деп. Ошондуктан сиздерден жардам сурарым, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул өтө серьезный оору болгондуктан сиздерге кайрылып жатамын. Кызыма жардам бериңиздер. Сиздерден сураныч. Кайдыгер карабаңыздар. 1 сом, 2 сом болсо да жардам кылыңыздар. Сиздерден өтүнүп сураймын. Жалгыз кызым үчүн, кызымдын бактысы үчүн, кызымдын жакшы болуп кетишине урматтуу туугандар, себепчи болуп жардам берип кетиңиздер. Ушунчалык элге билдирбейин, элге үйүм көрсөтпөйүн деген сайын чыдабай кеттим. Бир жактан келинчегим дагы ар кандай видео обращениялар чыгарып элдерден суранып келет. Мен да карап тура албадым. Кызым үчүн бар жокко даяр экенсиң. Сиздерден сураныч дагы көрсөң. 1-2 күн убактыбыз калды. Жардам бериңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Туугандар, кандайсыздар? Аман эсенсиздерби? Мына Новосибирск шаарындагы мына Максаттын кызы дагы деле мына Кадича деген кыз ооруп мына больницада жатат. Ошого келиңиздер туугандар, жардамдашып коелу. Ушу кызга дагы мына бүгүн Максат барган экен больницага. Максат больницага барса ошо 2 күн убактыңар бар. Ошо 2 күн убактыңызды эртең уже больница ачылып калган болсо ошо больницадан чыгарып коет экен да. Туугандар, келиңиздер, мына башка областтарга дагы через WhatsApp аркылуу, через интернет аркылуу жардамдашып эме кылып коелу. Перевод кылсаңыздар болот. Новосибирск шаарындагы мына правый беректе Жумабек бар, мен левый беректе бармын. Перевод кыла алсаңыздар ошо колмо-кол кылып берсеңиздер да болот. Звонок кылсаңар личкага звонок кылып ошо номерлер ушул указат болунат. Мени тааныбагандар болсо ошо Новосибирск шаарында ошо медреседе ошо кызмат кылып жүрөбүз. Орозбай менен атым. Келиңиздер туугандар, мына Питердеги, Москва, Кореяда иштеген мына биздин мусулман туугандар. Келиңиздер туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу Новосибирск шаарында жашаган мусулман бир туугандар. Бардыгыңыздарга салам айтабыз. Мына азыр биз Мирадагы мечиттебиз туугандар. Кече билесиздер өзүңүздөр Саматов Максатбек байкебиздин кызы 10 айлык Хадича больницада жатат экен. Аккан оорусу менен рак болуп, ошо больницага аябай чоң суммадагы акча каражаты керек экен. Ошого силерден дагы бир жолу кайрылабыз туугандар. Кайдыгер карабай ошо көбүнө чыдадык. Эми азы калыптыр. Болгону 150 миң акча чогултуш керек болуп калыптыр. Азыр ушул жерге карта номерлер жазабыз. Ошо Максат байкенин өзүнүн номерин да жазабыз. Ошо туугандар кайдыгер карабай бардыгыбыз акча чогултуп ошо 10 айлык болгону бирге дагы чыга элек 10 айлык Хадичага акча чогултуп бардыгыбыз ушуну келечегине бир Алла Таала узун өмүр берсе, ошого өмүрүн берекелүү болсун деп биз өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берсек аябай жакшы болот деп туугандар. Алла Таала бардыгыңыздардан разы болсун.
Bardığınızga çoğun rahmat. Bugün күнгө keçe bugün 150 ming akça çoğuluptur. Dagı 150 ming akça kerek eкен tuğanlar. Oşoga 5 so'm, 10 so'm başka jaktarga da ketip kalıp atat. 50 so'm, 500 so'mdu жөндөн абага да учуп кетип атат. 1000 рубль дагы жөндөн жок белгисиз жака да кетип калып атат. Шуну Аллах жолунда тургандар, şu Hadişanın den soluğu üçün şu больницага бербесек, эртең биринчи, экинчи күнү şu 150 ming дагы чогулбаса тургандар, Hadişa 10 aylık kızdı. Elesетип койгула 10 aylık kızdı. Больницадан чыгарып салат экен. Бул жерде билесиздер, орустар карап отурбайт, адамгерчиликти бизден үйрөнүш керек тургандар. Биздин иманыбыз бар, исламыбыз бар. Алла Таала бизге туура жолду көрсөткөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам садака бер, садака балайдан кайтарат деп айткан тугандар. Ар кимибиздин башыбызга бул күн келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн тугандар, ушу болгон мүмкүнчүлүктөрдү аябаңыздар. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу кайрылып кетем. Ушу Hadişa 10 aylık Hadişаны больницасына акча төлөөгө бардыгыңыздарды чакырып кетем тугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.